балдар өзүн тобокелдикке салып, өзүн мындай кыргыздын духу менен ушу кирип чыгып, алып чыгып атты да. Чын-чынына келгенде ол чогулткан баалуулуктар бизге кереги жок экенин түшүндүм, главный. Түркиядагы кылымдын кырсыгы деп аталган зилзаланын курмандыктарын жоюуга өзгөчө кырдаалдар башкармалыгындагы кинолог Калыйнур Мелисбек уулу дагы алгачкы топ менен жөнөп кеткен. Кинолог 4 жаштагы Чипа аттуу ити менен барган. Кыйраган көп кубаттуу үйлөрдүн алдындагы жансыз денелерди табуу үйрөтүлгөн иттин жардамы менен ишке ашып жатты дейт. Атайын үйрөтүлгөн Чипа 10дон ашуун жансыз денени аныктап, куткаруучулардын түйшүгүн жеңилдеткен. Турцияда иттердин жардамы өтө чоң болду. Биз кире албай аткан жерлерге, жылчыкча жерлерге киргизип фонарик менен ошол жактан туруптардын жыттары чыкканда ошол жакта үн берип же качып чыгып белги берип ошодон таап аттык. Пайдасы өтө чоң болду. Өтө кайгылуу болду. Бир тууганын көрүп, бирөөнүн эжесин же сиңдисин, акесин көрүп ыйлап аткандарын көрүп башкача болуп түштүк. Кайгырат экенсиң, бирөөнүн ата-энеси өлүп атса. Куткаруучулардын катарындагы Мирбек Жаназаков Кахраман-Мараш шаарында иштеген. Мирбек мырза урандылардын алдынан жансыз денелерди алып чыгып жатып, акча жана баалуу буюмдар тапкан. Куткаруучу кырсыктан көз жумган жарандын кутучасынан 1 килограммдан ашуун алтын 45 000 лирага чейин калып кеткенин айтат. Бул окуялардан кийин адам өмүрүнүн баасы эч нерсеге алмашкыс экенин билдирди. Эми чын-чынына келгенде ол чогулткан баалуулуктар бизге кереги жок экенин түшүндүм, главный. Анан акча, алтын, баалуулук адамдын өмүрүн сактай албайт экен да, мындай айткандачы. Көп мисалы биз топ-топторго бөлүнүп алып иштеп аттык. Эми мен өзүм башыман өткөнү 1 килограммдай алтын чыкты бир сейфтин ичинен. Анан акчалар чыкты. Ошолордун бардыгын өткөрүп бердик. Алардын акчасы боюнча 45 000 чыкты. 1 килограммга жакын алтын чыкты, ошонун бардыгын өткөрүп бердик. Туркиядагы зилзалада жабыркаган элге Ош шаарынан 59 куткаруучу тартылган. Бүгүн куткаруучуларды салтанаттуу тосуп алуу аземи уюштурулуп, аскерлердин аракети бааланды. Иш-чарага шаардын вице-мэри баштаган жетекчилер катышты. Туркияга аскерлерди жетектеп барган Бакытбек Алыкеев кыргыз куткаруучуларынын эрдиги байкалып, алгачкы күндөгү 3 адамдын тирүү табылышындагы күндү унутпайм дейт. Биздин балдардын жекелей ушу Кыргызстандын куткаруучулардын эмгеги аябагандай зор болду да. Ал жерде 8 адам тирүү табылды. 13 күндөн кийинки жанагы 3 адам тирүү табылган 3 адамды мына кыргызстандык балдар тапты. Бул Бишкек шаарынын служба спасениясы бар. Мына ошол балдар бир объектиге бөлүндү эле. Ошолор таап алып 13 күндүн ичинде адам баласын тирүү таба алат деген үмүт жок эле да. Анан нарыда киргиси бар да. Баягы цементтердин, дубалдардын арасына киргиси бар балдардын. Анан койгула экскаватор менен мындай касып, карап, текшерип туруп, өзүбүздүн коопсуздугу сактап туруп анан ишти кылалы деп балдарды ушундай токтотуп калышты. Ал жерде да өздөрүнүн старший болгон. Ал зилзаланын болгон Турцияда болгон зилзаланы мындай сөз менен айтып жеткирүү өтө кыйын. Ал жердеги эмоцияны сөз менен айтып жеткирүү кыйын да негизичи. Андай сыноону эч ким башына бербесин. Биздин балдар өзүн тобокелдикке салып, өзүн мындай кыргыздын духу менен ушу кирип чыгып, алып чыгып атты да. Ошондон кийин түрк элди дагы аябай ыраазы болду аларга. Ошол көрүп иштеп кыргыздын балдары иштеп атканда баары сыйлап калышты. Кыргызстандан Туркияга жалпы 182 адам жөнөтүлгөн. Анын ичинде 6 дарыгер, боз ит тигүү үчүн 5 адам бар. Калганы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары болду. Куткаруучулар Бордош элде 12 күн болуп, урандылардын алдынан 8 тирүү жаранды жана 198 адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын биринчи тобу өлкөгө 21 февралда кайтып келген. Абдумалик Базарбаев, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.